адам бул дүйнөгө төрөлгөндө милдеттүү түрдө 3 нерсе мойнуна парз болуп илинет экен да. Биринчи ата энеге кызмат кылуу, экинчи ушул мекенге өлкөбүз бирөө эле экен да, баарыбыз такачы. Үчүнчү ушул бизге таалим тарбия берген, сабак берген мугалимдерге, окутуучуларыбызга, устаттарга биз өмүр бою карыз болот экенбиз да. Анысы кандай, бүгүн айтпасам качан айтам, ушул деңгээлге жетишиме бул жерде Абдилхамит Мырзаевич агайымдын салымы өтө чоң. Бизде ушул Жети областан Кыргызстанда мисалы 405 айыл болсо ошол жерден журналист болгом деп илгери үмүт менен келген балдарды ушу Абдилхамит Мырзаевич тарбиялап, жанагы зергер күмүштү өгөлөп, жана шакек кылгандай, сөйкө кылып фигурасын чыгаргандай бизди ушул калемибизде курчутуп, баарыбызга дух берип, дем берип үйрөттү да. Ушул Кыргызстанда кыргыз адабиятын өнүктүрсөм, ушул кыргыз жыттанган адабият жаралса деген Абдилхамит Мырзаевичтин үмүтү чоң. Ошонун арты менен Матсаков мектеби деп ачып, шыгы бар, таланты бар балдарды чогултуп, ушул өзүбүздүн кыргыз адабияты менен коомду тарбияласак, өсүп келаткан жаш муумдун батышты ээрчитпей, чыгышты ээрчитпей, ушул кыргыз деген өзүбүздүн нукура манас атадан бери келаткан салт санаабызды жайылтсак, ошо калемдин арты менен деп ошого шакирттерин артында тарбиялады. Алардын арасында ошо биз барбыз.